Салам 11-класстын бүтүрүүчүлөрү, силер менен кайрадан элдин сыймыгы. Мен бул сабакта жөнөкөй бөлчөктөрдү кошуу, кемитүү, бөлүү жана көбөйтүүнү үйрөтөм деп мурунку сабакта сөз бергем. Демек ушул сабакта үйрөткөнгө аракет кылам. Силер менин ар бир чыгарган кадамдарымды өзүңөрдүн дептериңерге да жазып, түшүнүүгө аракет кылсаңар, албетте түшүнөсүздөр. Мисалы үчүн, жөнөкөй бөлчөктөр кандай эле? Жөнөкөй бөлчөктөрдүн жазылышы мындай болчу: 4-төн 3, 2-ден 6 дейин, же болбосо 5-тен 2 дейин. 5-тен 2. Демек 4-төн 2, 2-ден 6, 5-тен 2. Же болбосо 3 бөлүнгөн 4, 6 бөлүнгөн 2, 2 бөлүнгөн 5 деп дагы окусак болот. Эми жөнөкөй бөлчөктөрдү кошуунун эң баштапкы тепкичи мындай. Мисалы үчүн 3-төн 2 кошулган 3-төн 5 дейин. Кошуу амалын аткаруу үчүн жөнөкөй бөлчөктөрдө биз деген бөлүмдөрүн карайбыз. Демек асты жагын карайбыз. Бул бөлчөктүн астын карайбыз 3 экен, бул бөлчөктүн астын карайбыз 3 экен. Демек асты жактары окшош болсо, анда ошол окшош санды бул жак сызык белгисин коебуз дагы астына жазабыз. Демек 2 окшош 3 турса, анын бирөөсүн алып келип жазат экенбиз. Калганын бул 2-ни жазам. Кошуу белгисин коем. Анан 5. Бул 5-ти жаздым. Барабар 3-тү жаздым. Эми 5-ке 2-ни кошкон 7. Демек жобу 3-төн 7 же болбосо 7 бөлүнгөн 3. Эми дайыма эле асты жактары окшош болор деп турабы? Анда кандай жолдор менен иштесек болот? Азыр ошону көрсөтүп берем. Мисалы үчүн 4-төн 3 кошулган 2-ден 1 дейин, Демек, бул учурда биз деген мындай кылсак болот. Негизи кошууда, ушул кошуусунда асты жактары окшош болуш керек болчу. Демек, бул жакта окшош сан туруш керек болчу. Окшош сан туруш үчүн эмне кылабыз? Эң биринчи ушул сызыкты сызабыз, кошуу белгисин коебуз. Дагы бир сызык сызабыз, бул сызык. Могу сыздым, кошууну койдум, бул сызыкты сыздым. Анан 4-тү жазам өзүм, анан 3-тү жазам. 4-төн 3, анан бул жакка 2-ден жазам, анан 1-ди жазам. Демек, бул жакта 2, бул жакта 4 турат. Экөө окшош эмес. 4 кайсыга барабар эле? Мисалы үчүн, ойлонуп көрсөк, 4 деген 2 көбөйтүлгөн 2-ге барабар турабы? 2-ни 2-ге бөлсөк 4-кө барабар болот. Демек, могул сан могуга барабар экен. 2 көбөйтүлгөн 2. Эми бул жактагы бөлчөктө бул жакты бөлчөктү салыштырабыз. Демек, бул жакта 2 бар экен, бул жакта да 2 бар экен. Бул жакта 2 бар экен, бул жакта 2 жок экен. Демек, бул жакка 2-ни көбөйтөбүз. Анан бул жакка кошумча көбөйтүп аткандан кийин бул жакка да көбөйтөбүз. Демек, астына да үстүнө да көбөйтөбүз. Ошондо биздики асты 4 болуп калды. Асты 4 болуп калды. Демек, окшош болуп калды астылар, 4 болуп калды. Башында 4 анан 2 болчу, окшош эмес болчу. Демек, ушул 2-4-тү бул жакка барабарды коебуз дагы, сызабыз. Бул жакка алып келебиз. 4 деп жазабыз. Анан бул 3-тү жазам. Анан кошуу белгисин коем. Анан 2-ге 1-ди көбөйтөм, 2 чыгат. 2-ни жазам. Анан 4 бул жакка 5 деп жазам. 3-тү 2-ге кошсом 5. Демек, жобу 4-төн 5 болду. Кошуу жолу ушундай. Эми мындай учур болуп калышы мүмкүн. Эми дагы башка учурлар келип калышы мүмкүн. 3-төн 2 кошулган 4-төн 3 болушу мүмкүн, Макул, бул жерде кемитүү кылалы. Кошуу менен кемитүүнү кантип түшүндүрөм? Кошуу менен кемитүүнүн экөөнүн чыгарылыш жолдору окшош эле. Астылары окшош болуш керек да. Бирок бул жерде астылары окшош эмес экен. Бул жакта 4, бул жакта 3 болуп турат. Бул жакта 4, бул жакта 3 болуп турат. Демек, эмне кылабыз биз эми? Жанагындай эле
сызабыз бул жакка. Бул биринчи бөлчөк сызыгым, анан кембит турат ортосунда, анан дагы бир бөлчөк сызык сызабыз. 3-тү жазам, 2-ни жазам бул жакка, анан кийинкисине муну жазам. 4-тү жазам жана 3-тү жазам. Демек 3-төн 2, 4-төн 3. Мына ошондой жаздым, бирок сызыгын кичине чоңойттум да. Бул жакта 3 бар экен, бирок бул жакта 3 жок экен. Демек биринчи бөлчөктө 3 бар, бирок экинчи бөлчөктө 3 жок экен. Демек буга 3-тү көбөйттүм. Демек толуктайм 3-тү. Астын толуктасам, үстүн да толуктаган болуп калат. Бул бөлчөктө 4 жок экен, бирок бул бөлчөктө 4 бар экен. Демек бул жакка эмне жетишпей атат? 4 жетишпей атат. 4-тү толуктайм, үстүн дагы 4-тү толуктайм. Бул жак көбөйтүү болуш керек. Милдеттүү түрдө көбөйтүү болуш керек. Демек бул жер эмне болду? Канча чыкты? 12 чыгат. Бул жак көбөйтүлгөндө 12 чыгат. Демек бөлүмдөрү 12 чыкты. Окшош болду сандар. Биздин эрежеге ылайык окшош чыкты. Демек ушул 12-12-нин арал деп жазам. Сызам бөлүп сызым, анан астына жазам 12. Ошондо 2-12-нин жалгыз бирөөсүн алып келип жаздым. Анан кийин 4-тү 2-ге көбөйтөм. Канча чыгат? 8. Анан кембит турат ортосунда. Кембитти келесин коюп, 3-тү 3-кө көбөйтөм 9. Демек 8-ден 9-ду алсак канча? -1 бөлүнгөн 12. Ушундай. Кембити болгондо ушундай болот. Кошуу болгондо дагы ушундай болот. Эми бул жактагы турган эсептерди мисалы үчүн кошуп көрөлү. Демек азыр могул менен мону кошуп көрөлү. 4-төн 3-тү кошом 2-ден 6-га. Барабар. Барыңар тең паузага коюп туруп, өзүңөр чыгарып көргүлө, анан кийин жообун меники менен салыштырасыңар. Эгерде ката чыгып калган болсо, анда силер меники менен салыштырып, кайсыл жерден ката кетиргениңерди көрөсүңөр дагы, ал жактан экинчи кайра ката кетирбей каласыңар. Демек баардыгы катанын үстүндө иштөө болот. Мен чыгарам азыр. Демек сызыгын сыздым, бөлүү сызыгын. Кошууну кийиндедим, кайра сызык сыздым. 4-төн 3-тү жаздым, 2-ден 6-ны жаздым. Демек 4 деген сан ушул сан. 2 көбөйтүлгөн 2 деген санга барабар. 2 көбөйтүлгөн 2. 4 деген сан 2 көбөйтүлгөн 2. 2 көбөйтүлгөн канча? 4, Демек мына 4-тү жаздым. Эми бул жакта 2 бар экен, бул жакта да 2 бар экен. Бирок бул жерде да 2 бар, бул жерде бирок 2 жок экен. Демек ушул жерге азыр 2-ни толуктайм. Көбөйтүү 2. Бул астын көбөйтсөм, үстүн дагы көбөйтсөм. Эми астылар 4 болуп калды, туурабы? 4, бул жакта 4. Демек бөлүмдөрү окшош болду. Ушул 4-тү барабар коюп туруп, сызык жазганда астына жазам 4. Демек 2 4-түн бирөөсүн алып келип жаздым. Анан 3 кошулган 6-ны 2-ге көбөйтсөм канча? 12 барабар 15, үстү 15 болду, 12 3-тү кошкондон 4. 15-ти 4-кө бөлдүм. Баарыңардыкы тең 15 бөлүнгөн 4 болсо, анда силер теманы жакшы түшүнгөн болосуңар. Эми ушул 15 бөлүнгөн 4-кө кайра 3,2ден 1-ди кошуп көрөлү. Эми кандай жооп чыгар экен, Мен өлчөп турам, силер өзүңөр беттериңерге жазып алыңар деп түшүнөм. Демек 15 бөлүнгөн 4 кошулган 3,2ден 1. Биз деген кандай эсептегенге көнүп калганбыз? Биз деген мына могул буруш бөлчөктү ушундай буруш же дурус бөлчөктөргө эле кош кемиткенге көнүп калганбыз. Бирок бул жакта дагы ушундай 3 деген сан бар экен. 3 деген сан бар экен. Бул деген аралаш бөлчөк, мурунку сабакта өткөнбүз. Мурунку сабакта ким көрбөй калган болсо, кайрадан көргүлө. Мен аны видеонун астына ссылка калтырып коем. Ошол жактан түшүнүп алсаңар болот. Демек 15 бөлүнгөн 4-тү жазам барабар дейм. 15 бөлүнгөн 4 кошулган
Bunu men деген буруш бөлчөк айландырып алам. А буруш бөлчөк айландырыш үчүн 3/2 көбөйтөм дагы, андан чыкканды буга кошуп коём. Демек, бирок 2 дайыма өзү жазылат астында. 2, ушул 2 астында жазылыш керек. Демек, 3/2 көбөйтсөм 6, 6 чыкты, 6-га 1 коштум 7. Мынакей эми өзүбүздүн стандарт бир чыгара турган жолубузга түштүк. Анан кийин кошууда кандай эле? Кошууда же кемитүүдө кошу менен кемитүүгө чыгарылыштар окшош эле, астылары окшош болуш керек. А бирок бизде 4 менен 2 окшош эмес. Демек, кайра барабарды жазам. Барабарды бул жакка жазайын. 4 жок. Сызыгын сызам плюс анан дагы бир сызык сызам. 4'tü жазам, анан 15'ti жазам. Бул жактан 2'ni жазам, анан 7'ni жазам. Демек 2 деген сан 2 көбөйтүлгөн 2'ге барабар турабы? 4 деген сан 2 көбөйтүлгөн 2'ге. Мына 4. 2 көбөйтүлгөн 2. Демек бизде биринчи бөлчөгүбүздө 2 бар экен, экинчи бөлчөгүбүздө да 2 бар экен. Биринчи бөлчөгүбүздө 2 бар экен, экинчи бөлчөгүбүздө 2 эмнегедир жок экен. Аны биз кантип толуктайбыз? Астындагы 2'ге көбөйтөбүз, анан үстүндөгү 2'ге көбөйтөбүз. Анан бул жак болсо 4 чыгат, бул жактагы 4 чыгат. Ушул 4'түн бирөөсүн бул жакка алып келип алам, барабар деп жазып туруп, 4'түн астына коем. Ошол 4'түн бирөөсүн бул жакка жаздым. Демек, анан 15. Анан бул жакта кошуу белгиси. Анан 7 көбөйтүлгөн 2, 14 барабар 4'төн 29. Демек, ушул сандардын баарын кошкондо 4'төн 29 чыгат экен. Эгерде кимдики 4'төн 29 чыккан болсо, анда куттуктайм, силер теманы түшүндүңөр. Кийинки сабакта мен деген бөлүү менен көбөйтүүнү түшүндүрүп берем. Бирок азыр ушул кошуу жана кемитүүнү кайталап, кайра чыгарып, 5-класстын же болбосо орто мектептерден практика кылгыла. Силер менен Элдин Сыймон болду. Кийинки сабактан көрүшкөнчө кош.